Көптөгөн элдер мен баш болуп, дүйнөлүк биринчи согушту билүүнү кээде бир аз чатышкан деп табабыз. Мен ойлойм анын жөнү мында деп. Ошол дүйнөлүк согушка алып келген заман ошол учурда бүгүнкү күндөн такыр башка болгон. Азыркы заман, биз жашап жаткан заман кандайдыр бир деңгээлде биринчи дүйнөлүк согуш, андан кийин экинчи дүйнөлүк согуш менен түзүлгөн. Азыркы заман кандай көрүнөрүн түшүнүш үчүн өзгөчө азыркы Европаны, силердин алдыңарда Европанын азыркы картасы. Эң кызыктуу нерсе бул картада традициялык картага караганда мындан өлкөлөрдүн чек араларын көрө аласыздар. Бул карта мамлекеттик чек араларды көргөзөт. Бул жерде ичке бос сызыктар. Алар Франция кайсы жерден бүтөт көргөзөт. Же кайдан Швейцария же Германия же Италия башталарын көргөзөт. Демек биз кайсы тилде кайда сүйлөшөт көрө алабыз. Ошентип чындыгында суроо мындай. Мисалы, кайда французча сүйлөшөт, кайда немисче сүйлөшөт. Жана силер байкай аласыздар, көпчүлүк учурда бүтүндөй Европа менен бүгүнкү чек аралар, азыркы чек аралар кайда кайсы тилде сүйлөшөрү менен дал келет. Бир нече областтар бир азын алып таштаганда, мисалы каталониялык жана испандык, чындыгында бул кээ бир суроолорго алып келет. Бирок көпчүлүк учурда азыркы Европада тилдик жана улуттук чек аралар дал келишет. Эгерде биз дүйнөлүк биринчи согушка чейинки заманга кайрылсак, жагдай башкача болчу. Кээ бир чек араларды биз биле алабыз. Биз Улуу Британияны таанып жатабыз. Ал эми Ирландия кесилип калыптыр. Бирок Улуу Британиянын чек аралары мурункудан анчейин айырмаланбайт. Испанияныкы айырмаланбайт, Францияныкы айырмаланбайт. Испанияныкы дагы, Францияныкы дагы, Италияныкы дагы. Мына Германияныкы абдан айырмаланат. Чындыгында эгер Германияны алсак, же Германия империясы биринчи дүйнөлүк согуш учурунда 1900 жылдын башталышынан 14-жылга чейин жана ал Россия империясы алар негизги бөлүктөрдө тилдердин жоюлушуна алып келишкен. Мына бул жерде сиздер көрүп турасыздар, азыр көз каранды эмес мамлекеттер. Башка учур сиздер белгилей аласыздар, ири өлкө Австро-Венгрия көп аталат, Австро-Венгрия империясы деп. Ошентип элдер айтышат, эми силер билесиңер, мен Австрия же Венгрия деп аталышкан кээ бир улуттар менен таанышмын. Бирок Австро-Венгриялык империя деген эмне? Жана Австро-Венгрияда эмне кызык? Бул чындыгында империя болгон. Ал чындыгында ар түрдүү тилдерди сүйлөшкөн жана ар кандай этникалык группаларда турган бардык элдерди бириктиргиси келген. Ушул Австро-Венгрия империясынын чыңдоо биринчи дүйнөлүк согушка алып келген. Балким Австро-Венгрия империясы биз көңүл бөлө турган эң маанилүү империя болуп жүрбөсүн, эгерде биз биринчи дүйнөлүк согуш кантип башталганын түшүнгүбүз келсе. Согуштун башталышына себеп болуп 1908-жылы Австрия-Венгрия официалдуу түрдө Босния менен Герцеговина аннексия кылганы алып келген. Жана көпчүлүгүбүзгө бул дагы башка чаташкан нерсе факт. Бул чынында Босния жана Герцеговина бир өлкөнүн аталышы. Ал Босния жана Герцеговина деп аталат. Же менин оюмча Австро-Венгрия үчүн бул аннексия кылынган бир аймак болгон. Абдан окшош диалектте сүйлөшө ала турганын көрө алабыз. Серб, хорват жана Босния алар лингвистикалык жана этникалык жактан абдан байланышкан. Ошентип бардык бул аймак бул жерде лингвистикалык жана этникалык жактан байланышкан. Эми биз көргөн нерсе бул этникалык жана тилдик келип чыгууларды бириктирүүнү каалоо бирдей ата теги бар элдерди биринчи дүйнөлүк согушка алып келген же жок дегенде тутанган учкун болгон кээде айтышкандай өрт жайылгандай кооптуу болгон. Дагы бир адаттагыдай эмес нерсе же бизге тааныш эмес башка өлкө же улут же империя бул Осман империясы. Ошентип биз жаңы картадан Анатолий жарым аралында жайгашкан Турцияны көрөбүз. Мына бул жерде Турция, бул азыркы Турция. Биринчи дүйнөлүк согуштун башталышы менен 1914-жылы Турция Осман империясынын бир бөлүгү болгон. Ошентип мына дал ушул жер Осман империясынын көрүнүшү. Мына бул жерде азыркы Турция. Осман империясы өзүнө Турциянын көп бөлүгүн камтыган. Биз көп бөлүгү деп жакынкы чыгышта айтабыз. Сирия, Ирак, Ливан, Израилди кошуп жана аймактын бөлүгү азыркы белгилүү Сауд Аравиясы. Бул өлүп бара жаткан Осман империясынын бөлүгү болгон. Осман империясы өзүнүн гүлдөп
турган мезгилинде мусулман дүйнөсүнүн көп бөлүгүн контролдоп турган. Ал Түндүк Африканы, ошондой эле силер бул жерден көрүп турган аймактарды, ал эле эмес Персиянын бир аз жерин, Балкандын көп бөлүгүн, Түштүк Европаны жана ал эле эмес Грециянын бөлүгүн контролдогон. Эми мен силерди жүздөгөн жылдарга артка кайрылууга чакырам. Ошентип биз биринчи дүйнөлүк согушка киребиз. Ал учурдагы дүйнөдөгү мамлекеттик чек аралар сөзсүз түрдө тилдик жана этникалык чек араларды кайталаган эмес. Бир кыйла даражада 1800-жылдардан баштап империялар бар болгон. Жана ушул империялар Европада эле болгон эмес, Австро-Венгриялык империядай же учурдагы империялардын картасын өңдүү. Силер бул жерден балким эң үстөмдүк кылып турган империяны көрө аласыздар. Ал Британия империясы. Мына бул жерде кызгылт аймак. Бул бириккен падышалык. Улуу Британия мына так ушул жерде. Ирландияны алып салсак, бириккен падышалыкты алабыз. Улуу Британия бүт Индиялык субконтинентти контролдогон Азиядагы. Египет өз көз каранды болбогону менен Улуу Британиянын ал жакта таасири күчтүү болгон. Рас, Канада, Австралия жана Жаңы Зеландиядай жерлер толугу менен же жарым-жартылай Улуу Британиянын контролунда болгон. Жана дагы Африканын олуттуу бөлүктөрү ошол эле Британиянын контролунда болгондугун көпчүлүк түшүнүшпөйт. Демек, биринчи дүйнөлүк согушка жакындап келгенибизде бул империялардын ортосундагы колониялардын ортосундагы өзгөчө Европанын негизги күчтөрүнүн арасындагы жарыш сыяктуу болгон. Өзгөчө Улуу Британия же бириккен падышачылык эң белгилүү чоң империя. Күн эч качан Британиялык империяда баткан эмес. Жана биз азыр көргөндөй эч качан бул империяга батуу болгон эмес. Жана Германиянын империядагы булчуңдары менен ойногон жана аймактарды басып ала баштаган. Канчалык Германия Британиянын аскерлешкенин көбүрөөк көрсө, Германия андан бетер аскерлешкен жана тескерисинче болгон да. Демек, мына куралдануунун жарышы. Анан алар баары өзлөрүнүн империяларын кеңейткилери келген. Ошентип Африка менен катышкан Германия болгон. Ошондой эле Африкага таасир бере алган Франция болгон. Окуяларды байланыштырыш үчүн мына ушулардын баарын силерге эсиңерге тутушуңар керек. Бирок чынын айтканда кээ бир ушул империялардын кеңейиши, таасирлерин күчөтүү же бийликтеринин жайылтуу куру намыскөйлүк болгон. Көпчүлүгү этникалык цивилизация ишенүүлөрдөн түзүлгөн. Мен ойлойм, бул ресурстардын үстүнөн рационалдык контролдук болгон. Мына ушундан дүйнөдөгү ресурстарга жетүү мүмкүнчүлүктөрү ошону менен бирге сырьёго, өзгөчө нефтиге жеткендер же кандайдыр бир деңгээлде деги эле бийлик болуп эсептелеби? Ошентип мен ойлойм, бизде биринчи дүйнөлүк согуштун алдындагы абалды түшүнүүгө жакшы негиз бар бүгүнкү күндө.